Майрам Дүйшеновнаны дагы айтып өттүңүз. Мен байкаганымдан сиздер экөөңүздөр тең абдан шамдагай, аябай энергичный, абдан кубаттуу экенсиздер. 70ке чыккан адам деп да айта алат киши. Формаңыздар мыкты экен да. Анын сыры эмнеде? Гимнастический залга барып атасызбы, чуркап атасызбы? Кандай өзүңүздөрдү ушундай жакшы шамдагай кармап турдуңуз? Эми мунун сыры оңой эле, себеби биз күнү түнү дебей эмгектенебиз. Эмгектенген адам ар дайым формада болот. Ошол мен болсо илим менен алып бурушуп жүрөм. Мына мен ошо күнү түнү дебей майрам болобу, кандай болбосун ошо илим аркылуу иштеп, ошо акыркы 9 жылдын ичинде бир 10 чакты китеп жазып чыктык. Бир 90-100ге жакын илимий макала жазып чыктым мен. Жылына 10дон ашык. Бул өзү азыркы мына Россиянын эң алдыңкы академиктери ошол 10га жакын орто сан менен ошондой. Мен индексим ушул Россиянын эл аралык индекс боюнча Россиянын эң алдыңкы академиктеринин ичиндемин азыр. Ошол эмгек аркылуу да мен ойлойм, ушу негизинен эмгек менен мен өзүм спорт менен деле көп алектенбейм. Ал эми Майрам эжеңер болсо эмгек менен дагы, спорт менен дагы, спортсуз жашай албайт, сөзсүз. Ошо спорт менен дагы, йога менен дагы заниматься этет, ошентип спорт менен дагы көп. Майрам Дүйшеновна азыр кандай иш алып барып атабы, же кандайдыр бир долбоорлордун үстүнөн иштеп атабы? Майрам эжеңер эмгекчил адам катары ошол Москвада гуманитардык университетте сабак берет. Анан эл аралык академияда 1-чи вице-президент болуп иштейт. Конференцияларды уюштурушат, көп проекттери бар. Ошондой Международная академия искусств, ошол боюнча выставкаларды уюштурушат. Ошонун ичинде мына кыргыздын таланттарынын дагы, кыргыз художниктеринин дагы көп выставкаларын уюштурду. Ошо Москвада Центральный дом художника деген бар. Ошол жерде кыргыздын художниктеринин дагы бир нече акыркы жылдарда ошо выставкасы өттү. Ошо кыргыздарга да жардам берип жүрөт. Музыканттарга өзгөчө. Илгери ээрчитип келип консерваторияга өткөзгөн таланттары азыр дүйнөлүк деңгээлдеги музыкант болгон, аларга да жардам берет. Мына бирөө скрипач Германияда, 2 пианист Америкада, экөө тең белгилүү пианисттерден болуп чыкты. Дагы ошондой өсүп келаткандары бар, ошондой зор иш жүргүзөт Майрам эжеңер. Ошондуктан биз көп иштеп, көп эмгектенсе адам эч качан формасын жоготпойт экен, ошондой. Сизге чоң рахмат, ушунча убакытты кенен бөлүп берип, мындай кенен ачык, ушундай түз маанайда баарлашып бергениңиз үчүн. Рахмат Гүлнара карындашым, өзүңө дагы чоң рахмат. Ушундай көңүл буруп, интервью алып, жакшы пикирлерди айтып, элибизге дагы ошонун ичинде жакшы каалоолорду айтып, ошол суроолоруңдун көбү ошол элибиздин кызыкчылыгы жөнүндө, мамлекет, кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө байланыштуу болгону мени өзгөчө кубантат. Эми ушуну жаштарга жеткизиш керек. Жаштар эми ушул эстафетаны алып, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн чыңап, дагы бир зор тепкичке көтөрүш керек.